Айдарбек менен Самат 17 жашта Түрк лицейинде билим алышат. Айтымында математика, экономика сабактарын жактыруу окушат, эсепке жакын. Келечекте жеке ишкерлик менен алек болууну максат кылышууда. Ошондуктан азырынча майда жумуштар менен тажрыйба топтоп өздөштүрүүдө. Идея негизи ошо. Биринчи Америкага келсе, андан кийин Россияга келип, Россиядан бизге келет да. Анан кээ бир келбей алган идеяларды биз кээ бирде келтирип коебуз. Буга чейин дагы производство менен иштеп көрдүк. Анда плед с рукавами сатып жүрдүк да. Бизде жок нерсе болчу да ал дагы. Эки дос баштаган бул жумуш жеңил көрүнөт, бирок оңой эмес. Майда болгондуктан көзгө көрүнбөйт. Ошентсе да аракет үстүндө. Жумуш сүрөт тандоодон башталат. Сапаттуу, кадрга жакын алынган, же так, даана, тунук чыккан сүрөт керектелет. Бунун сапаты кичине анчараак эмес. Бул болбой калат бизге. Момундай жакшы сапаттагы сүрөттөр жарайт. Эгерде тескерисинче болуп калса, анда кездеме менен айкалышуусу дал келбей калышы мүмкүн. Анткени кездеме жалтырап, кубулуп турат. Ары бери жылып, жипке кармалып турган тыйынчалардын жолу буралып кетсе, кездеме жараксыз болуп эсептелет. Эгерде бизде Кытайдан заказ кылганда баардык материалыбыз таза чыкпайт. Орто жерлеринен жадагысы жарым метр же жарым рулонубуз биздики бурак болуп чыгып калат. Мисалы монтип келгенде жатпай калгандар чыгат. Ошолорду биз бирден колго кайра бер жагына бурап чыгабыз. Мына мондайларды бирден бурап чыгабыз. Дос балам ошо Россиядан башка неме предпринимательдерден көргөн экен. Ошол жерден мага сунуштанды. Баарын караштырып чыктык, анан баары ойдогудай болгон жок да баары бир. Ойбузда эми оңой эле көрүндү башындачы. Тигини аласың, буну аласың, бат эле чаптап жасап коесуң деп. Анан иш башталганда билине баштады да, татаал экен. Так, материалы пайеткадан жасалган. Бул антистресс деп коет да. Мындай өйдө ылдый кылыпчы. Алгач ишти башкалар сыяктуу өздөрү жактырган белгилүү ырчылардын сүрөттөрүнөн баштаган. Анткени алардын сапаттуу сүрөттөрүн социалдык тармактардан табуу жеңил. Белгилүүлөрдүн күйөрмандары дагы көп болгондуктан буйртма алууга жол ачат. Жасалуу жолдору тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Мисалы могу сүрөт даяр, сапаты да жакшы. Бул атайын өзүнүн жазуусу менен деп заказ берген. Биз жазуусун жазып, обработкадан өткөндөн кийин анан момундай болуп өзүнүн кагазына чыгат. Бул кагазга түшүрүлгөндөн кийин биз момундай аппараты болот. Бул аппаратка биздин жаздыгыбызды коебуз. Жазуубузду коюп туруп, бул сүрөттү бет маңдайынан жастыкка коебуз. Жастыкка койгондон кийин бул аппаратыбыз 180 градус ысыш керек. Ысыгандан кийин үстүнөн мындай бастырып коебуз. Бул биякта 100 секунд кармалып туруш керек. Мындай же болсо 1,5 минут. Кармап тургандан кийин бул сүрөт ысыйт дагы, краска. Боек ысып туруп, теги биздин өзүбүздүн жаздыгыбызга түшөт. Кыргызстандагы 400дөн ашык айым эжелерибиз, апаларыбызды кубанттык. Буну көбүнчө мырзалар буйртма беришет, эжелерине, карындаштарына, апаларына. Бул эми жаңы белектердин түрү десек болот. Окшош эмес, башка да жок, жаңы келген өзгөчө белектер. Кундуз Бекарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутман таң программасы.